Menege, üçüncü bana ecegeyem, mende kelip, mene. Видеодо Жалал Абад шаарындагы жер алдындагы өтмөктүн ичине суу топтолуп, соода жайларына кире баштаган учуру чагылдырылган. Бул жагдай түнү жааган жаандан кийин орун алып, жер алдындагы өтмөктүн үстүнөн суу аккан. Жаандын суусу соода жайларына кирип, өтмөктүн шыбы урап, мындан кооптонгон тургундар регион телеканалына кайрылды. Охранабыз чалып саат 2-лерде суу басып кетти мондай болду деп. Эртең эле шашып челек-белектерди көтөрүп келдик, ушинтип. Кыйла тазалап койгонубуз суу аябай көп болчу да. Эми бүгүн эптеп тазалап атабыз, бирок эртең бүгүн түнү дагы жамгыр жаса, дагы ошол эле акыбал болуп калат да. Мына дубалдарды жакында эле ремонт кылдык эле. Аябай эле вообще. Эми мисалы бүгүн иштебейбиз, эртең кургаса билбейм, эми эртең иштейбизби жокпу. Бир айдай болуп калды. Негизи могул жерден суу алып кеткен кишинин клиенттер менен отурсак, штыра суу алып кетти, биз челек коюп неметтик. Анан видеого тарттык, медиада ошо Самат аке деген бар, ошого жөнөттүк. Анан келип эртеси келди, кичине карап койду, эми билбейм эмне кылды, эчтекеле деле кылган жок. Учурда соодагерлер дагы жаан жааса иш токтоп, товарлар жарактан чыгып, материалдык чыгымга учурап калуудан кооптонууда. Себеби бул жаанда эле айрым сатуучулардын товарлары суу болуп, сатууга жарабай калган. Окуя болгон жерге жергиликтүү бийликтин жана башка тиешелүү кызматтардын өкүлдөрү келип, сатуучулар менен жолуккан. Ошо сыртты могул жерде лоток бар, ошону тазалап атабыз, биз ошол жакты тазалайбыз деди. Анан эгер башка болбосун, ремонт болсун десеңер, баарыңар чогулуп заявление жазып алып киресиңер дейби, ушундай дейт. Видеолорго тарткыла, чыгаргыла деп коюп ушинтип эле кетти. Эми келсек, МЧСтин өкүлдөрү бар экен, ошо мэрияда иштегендер бар экен, эми мен билбейм кимдер. Көрүп эле коюп кетишти. Биз колдон эми мекелер сыртты тазалап коебуз, ичкерини өзүңөр тазалап алгыла деди ушу. Жер өтмөк курулуп жатканда ар бир бөлүгү өзүнчө курулуп, темирден жасалган курулуш материалдары менен бириктирилген. Дал ушундай эки бөлүк бириктирилген тушта жолду бойлогон арык өткөн. Кечеги жаандан кийин арыктагы суу өтмөккө түшкөнүн адистер айтат. Деформационный шов деп коет, мындай айтканда, бири-бирине бир конструкция бири-бирине мындай өзүнчө иштеш керек да. Асадка берет, башка болот, ошондо бул өзүнчө болуш керек. Ошол стыктан бүгүнкү күндө суу өткөн да. Üstündeki latoktор боюнча да, латоктор бизде 3 метрден заводской изделие болот. Азыр ошондо биз монолитный түрдө биз тегиз жылчыксыз немен кылып туруп, бетондон куюп коебуз. Тиешелүү адистер абалды карап чыгып, жер алдынан өтүүчү өтмөктүн сыртындагы кар, муздарды тазалоо иштерин жүргүзгөн. Эми өтмөктүн өзүн дагы оңдоп түзөөдөн өткөрүү боюнча жергиликтүү кеңешке сунуш берилери айтылды. Быйылкы жылы ошону эске алып, 2023 жылдын бюджетине биз бул ушул жердин түгүнөн өтүүчү ушу өтмөгүбүзгө 3 миллион сомдун тегерегинде акча каражатын бөлүп берүүнү сунуштап, шаардык кеңештин депутаттарына сунуштадык. Буюрса алар колдоп берет деген үмүттөбүз. Колдоп берсе ушул жерди мына убакыт келгенден баштап ушу ремонт иштерин жүргүзөбүз. Курулгандан тарта 5 жылга жетпей шыбы урап, тепкичтери бузула баштаганы жергиликтүү тургундарды дагы санаага салды. Деген менен 43 миллион сомдон ашык каражат сарпталган өтмөктүн курулушунун сапатына канааттанбагандар жок эмес. Анткени ал дагы оңдоп түзөөгө муктаж. Оно жерде тепкичтердин кымбат баалуу плиткалары көчүп кетиптир. Ал да зыян неме да? Коркунуч неме келтирет. Себеби кетип атканда так алган жыгысаң, бир жериң сынат сөзсүз, карыган адамдар. Талапка жооп берүүнү жол даярдаганбыз да. Ал эч канча убакыт болгон жок да. Ошо көчүп кетиптир го. Бул жактын уже сатуучулар деле эме возмущность этип атат да. Жагымсыз сезим менен өтөм ушул жерден. Айрыкча могу булганган, тиги тепкичтердин бузулган жерлерин көрсөм. Качествосы жакшы эмес. Себеби башында эле курулгандан кийин эле 1-2 айдын ичинде көрүп атасыздар, аммо шубактары түшүп, башка болуп, постоянно суу өтөт да. Кургандан кийин сапаттуу кылып курбайбы ошону. Лестницаны, тепкичтерди 1-2 айда эле бузулган, сынган. Себеби туура эмес материал талданылган. Бул жака травертин 1 сантиметр койгон. Ал жумшак материал. Ал бара-бара сынат да. Ошого акыбалы өтө начар азыркы күндөчү.
Жер алдындагы өтмөк 2 этап менен курулган. Биринчи этабы 2018 жылы, экинчи этабы 2019 жылы бүткөрүлгөн. Аны тендерден Сафари ЖЧКсы утуп алган. Өтмөк курулушу аяктаган соң 1 жыл кепилдик мөөнөт берилип, андан кийин муниципалдык менчикке өткөрүлгөн. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.